Мына ушул Кунандагы 130 миңге сода алып пока содасы бүткөн жок. Өзү келген жагы Аксадан келиптир, азыр жолдо чарчап келди дейт. Бою деле 1.50дөн жогору бою бар экен. Мына 130 миңге сода болду туугандар. Пока сатылбады. Soda болуп аткан жерди көрсөтөм, soda болуп аткан жер аса. 110го soda болуп атат, сатуучу байке 120 болсо алды атат. Мына ушу 2 жаш кунан. Бою деле ошо 1.50. 2 жаш кунан экен? Кунан деле. Болгон мына бутунда мына жеринде арканга алдырып алынган дейт. Мына артыңкы бир бутунда. Мына баасы 110го 2000 кош деп азыр турат. Ар канчага бүтөт көрүп турабыз. Видеого бирден лайк бастырыңыздар. Мына жаныбар. Базардын ичин көрүп турасыздар, базар пустой болуп турат. Жылкы болсо алып келиңиздер мына урут. Ошо видеону эртең көрсөңүздөр, мына кечке маал эртеңки жылкы болсо болушунча алып келиңиздер. Келген жылкы азыр аксак болсо да талаш болуп кетти мына жердечи. Мына. Азыр канчага чыкты? Бир көрүп коелу. Канчага чыкты? 115ке чыкты туугандар. Байке 120 миңди алып келди, ошо айткан менен эле турат да. Себеби ар жылкы жок болуп атат базарда. Ошон үчүн баа ушундай үйдөрөк болуп жүрөт. Сатам дегендер болсо эртеңки жылкылар болсо алып келиңиздер, көп эле алып келе бериңиздер. Мына базардын ичинде келген жылкы талаш болуп атат азыр. О, айттым ушу эртеңки срочно тай өспүрүм, аябай спрос катуу болуп атат мына. Алам деген клиенттер өчүрдөчүр болуп кетти бул жакта. Мына ушундай быштын болсо туугандар 110 миңге бербей койду. 110 миңге бербей, ошо 135 деп турат байкебизна. Бою деле 1.55ке барып калат. 135 дедиңиз а басына? 135 а? Мына. Быштын баасы 135. Туугандар жанагы тай дагы бир кол өттү бул жакта. Тай талаш болду мына. Мына жоргон тартып коеюн а. Катуу жорго экен. Ушуну байкебиз 280 миң сом сурап атат азыр өзүнөн дагы сурап коем. Ушундай катуу жорго экен. Мына. Баасын 280 дедиңиз а? Жашы канча бунун? 5 жаш, 2 асы. Бул жанагындай завод го, конзаводтук го? 18. Бул жанагындай жорго эмелерге катышкан жылкы окшойт анда. Баас. Атак жакшы экен, бирок мына жорго баасы 280 миң сом. Ушундай жорго сүйүүчүлөргө көрүңүздөр. Байке, номериңиз барбы? Айтып койсузбу? 0504 71 0202 мына. Жакшы мыкты жорго байкебиздин көрө бересиздер мына. Бу тоолорун көрсөтүп койдум. Бою канчага барып калат ушунун? Бою жакшы эле. 60ка барбайт а, же 1.60 барып калабы? Көз өлчөм менен 1.55 менен 60-тын ортосу окшойт мына. Туугандар, тетиги жылкы дагы бир болуп өтүп кетти. Көрдүңүздөр, эртеңки алып келиңиздер. Мына ушул жерде данчак бие бар экен, татып көрсөтөйүн. Мына ошо данчак болгондо ушун таза данчак а? Аргын эмес а? Таза. Ургачы. Бие а? Кысыр бие. Жашы канча болуп калат? 2-ни тууган. 2-ни тууган болот, мына жаш эле бие экен. Бу тоолору мына көрүп турасыздар. Ушунун бою канча деп атасыз? Бою канча барып калат ушунун? 1.60 барып калат экен. 1.60 барып калат. Баасын канча дедиңиз? 180. 180 миң сом а? $2200 тегер болуп калат туугандар. Баасы 180 миң сом сурады. Номеринизди айтыңыз. 507 03 02 92 бир марш жагынан көрсөтүп коеюн а? Бени. Доставка бар. Доставка кылып берет экен байкебиз мына. Бенин алыстан көрүнүшү, мына бою 1.60 барат экен. Кысыр бие туугандар. Бу тоолорун айланып көрсөттүм. Жаккан болсо чала бересиздер. Болду, мына тартабыз.
Мына ушул жерде дагы тайлар бар экен. 60 эле басы. Баасы 60 миң эркек тайлар, а? Эркек тайлар. Үчөө тең эркек тайлар баалар 60 миң сомдо. Баасын да келиштирип берет экен. Жашы 1 жаштагылар, а? 1 жаштан бираз өткен. 1 жаштан бираз өткен. Канын алып келсеңер арзан туп беребиз. Баасы 60 миң. Номерди айтып коюңуз. 700 0700 0700 40 47 40 47 47 мына. Сокулукта болот. Сокулукта болот экен. Баалары 60 миңден еще түшүп берет экен туугандар, байкебизна. Эркек тайлар 1 жаштагы. Кайсындарга мына сарноктону? Жашы канча бунун? Жашы 1,5 жаш. 1,5 жаш жашы. Россиядан келген. Россиянык экен. Бою канча бунун? Бою дем тактадым. 1,50 а? 1,55 бар го. 55 бар ба? 1,5 жаш эркек туугандар мына. Баасын канча дедиңиз? 110 сурап атам. 110 түшүп бересиз. Номеринизди айтып коюңуз. 709 0709 38 38 42 09. 42 09 1,5 жаш экен мына. Алдынан көрүнүшү жылкынын, мына буту колдору. Бою 1,50 барабы үчүн 1,55 бар патет. Сатышып кетебиз мына. Көрүңүздөр. Ушудан кийин жанагы уже 3-чү кол өттү да туугандар. Мына жакшытай болсо эртең мал базарга алып келиңиздер, сокулукта мына жерде баасы реальный баа сатам деген өзүбүздү баа кармаган дыйкан адамдардын малдары болсо негизи кымбат сатып алгыла да. Дыйкан адамдар болсо негизи кымбат сатып алсаңыздар болот. Себеби жылкы жокто баа аябай эле өйдө болуп турат да. Азыр мына уже 3-чү колго мен көргөндө 3-чү колго өтүп атат. Биринчи баасы ошо 120 болорду ошого эле сатып турчу, 115 канча сатты эле. Ошондо уже мына 3-чү колго кетишим мына. Мына базарда ушундайча бизде жаңылык. Мына жерде дагы чарба тайлар байланып турат. Бул жакта да бир байкебиз аябай арзан сатчу эле ушул жерге байлап оптом коюп алып. Баасын шеп канчадан саттыңыз буларды, кандайсыз? Канчадан сурап атасыз? 70тен сурап атам, чизектен 65тен. Чоңдор 70тен, а? Эркектер, а? Эркектер келет. 1 жаштыктарбы? Чоңдору немеден? Кунандар. Кунандар 70 миңден, а? Номерди айтып коюңуз. 502 05 52 56. Мына 70тен 60тан экен туугандар. 70тен 60тан деп окшойт. Ушул байкебиз базардан чарба тайларды келсеңиздер ушундай байлап алсат, арзан саат. Калгандарын эми эртең сокулук мал базарга келген жылкыны тартып көрсөтөм, анан кандай жылкы кимге керек болсо комментарий жазсаңыздар, ат десеңиздер, ат эле көрсөтүп берем. Ат көрсөтөйүн десем, негизи мына базарыбызда аттар деле түшүп кетиптир. Моунда бир сойгонго эле бир ат түшүптүр. Ушундай жаткандар. Анан биз атайын Бишкектен келип ушундай сиздердин кызматыңыздарды кылабыз. Лайктан басып, каналга подписацияны басып коюңуздар. Обязательно анан үйдө отургандар жана мал базарга түшкөндөр болсо, ошо видео менен бөлүшүп жөнөтүп коюңуздар. Базарда баалар кандай болуп аткандарын билип алыңыздар.